Саламдашпай сөз баштабай демекчи, амансыздар урматтуу Тараза ТВ каналынын катталуучулары. Бүгүн биз Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 мектептин алдында турабыз. Мугалимсиз кайдан чыксын акындар, мугалимсиз кайдан чыксын баатырлар демекчи. Аны эмесе биздин бүгүнкү маегибиз ардак сиңирген мугалим Карагулова Бегимбү Төлөновна эжеке менен болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатчылык кызым. Эжеке, алгач өзүңүздүн өмүр тажрыйбаңыз боюнча айта кетсеңиз. Мен 1970 жылы ушул Каракөл шаарынын жанында турган эле жазы кечүү айылында 23 мартта төрөлгөм. 7 тууган элек. Ата энем карапайым адамдар болгон. Мен 5-чиси болгом. Агаларым болгон үчүн, үйдө эң кичүү кыз болгон үчүн үйдө абдан эркелеп өскөм. Мектепте мыкты окудум, күмүш медаль менен бүттүм. Андан кийин Ош мамлекеттик университетине тапшырып, ал жактан филология факультетин бүтүрүп, өзүмдүн билим алган мектебиме келип 3 жыл иштедим. Андан кийин Дүйшөнкул Шопоков атындагы орто мектепте иштедим. Андан кийин ушул менин өмүрүмдүн кооз барактары болуп калган Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинде ушул 20 жылдын жүзү болуп калды иштегениме. Мугалимчилик кесипти тандоого сизге өтө чоң салым кошкон адам ким? Башкача айтканда, мугалимчилик кесипти кимдин кеңеши аркылуу тандап калгансыз? Мугалимдик кесип бул мага табиятыман берилген. Биринчиден, экинчиден сөзсүз түрдө өмүрүмдө мени ушул кесипке кызыктырган ата бала бар деп дайым айтып жүрөм. Бул Мүсүралиев Казбек агайым жана азыркы Дүйшөнкул Шопоков атындагы орто мектепте кыргыз тили жана адабияты сабагынан берип жүргөн агайым Мүсүралиев Байышбек Казбекович болгон. Мына ушул ата баланын колунан кыргыз тили жана адабиятынан сабак алып, ушул кесиптин ээси болом деп эле үйдөгүлөр эч кандай каршылык көрсөтпөстөн ушул жакшы, аруу, таттуу тилегиме жетишиме баардыгы макул болушуп, азыр үзүрүн көрүп келе жатам кызым. Айта кетсеңиз, ушул мугалимчилик кесипти аркалаганыңызга канча жыл болду? Башкача айтканда, мектепте канча жылдан бери эмгек кылып келесиз? Ушул мугалимдик кесиптин ой кырын басып, көптөгөн балапандарымды мектептен талпынтып учуруп чыгарганыма, деги эле ушундай билим уясына баш багып келгениме быйыл 26 жылдын жүзү болду. Кудайга ыраазымын. Ушул Алла Таала сүйгөн пендесин мугалим кылат дейт. Мен Кудайдын сүйгөн пендесимин деп эсептейм өзүмдү. Көпчүлүк адамдар мугалимдердин айлык акысы аз деп нааразы болуп келишет. Айта кетсеңиз, сиз өзүңүздүн алган айлыгыңызга ыраазысызбы? Башкача айтканда, ошол айлыгыңызга нааразы болуп ишти таштап коеюн деген күндөөрүңүз болду эле? Ошолор боюнча айта кетсеңиз. Ушул суроо берсең, анан эсиме келип атат. Мен эч убакта ушул мугалимдик кесипти таштап кетүү жөнүндө бир кыпындай да ой кылган эмесмин. Демек, өзүмдүн кесибимди сүйгөн адаммын деп эсептейм. Анан башка кесипке деле жөндөмүн, бардыгын билем, бирок эч убакта мен муну таштай албайм. Көптөгөн мезгилдерди көрдүк кызым. Айлыктын аздыгы сомго которулганда мен 5 сом алгам. Ошону эч унутпайм. Анда азыркы Темиров Турал атындагы мектепте иштөөчүмүн. Бирок эч убакта мен ушул айлыкка карап бул кесипти таштоону ниет кылган эмесмин. Ошого өзүмө да ыраазы болом да. Эжеке, айта кетсеңиз, эгер мугалим болбосоңуз, сизди кайсыл тармактан көрсөк болот эле? Мен эсепчи болмокмун. Мен өзү негизи 2 кесипти аркаласам деп кыялданчумун да, биринен чарчаганда кайра экинчисине өтүп деп. Аны ошо эсепчи болмокмун деп ойлойм, себеби өзүм такмын. Башка адамдарды ошондой болуусун каалайм. Көптөгөн окуучуларды уядан учуруп келгенсиз. Айта кетсеңиз, ошол сиз бүтүргөн класстардан азыркы учурда кыргыз элинин керегине жараган жарандар чыкканбы, инсандар? Ошолор боюнча айта кетсеңиз. Мына ушундай суроолорду көп беришет да, балки мага берип калабы деп мен деле даярданып коеюн деп ойлочумун. Бирок мен өзүмдү баамдасам, ушул менин окутуп, тарбиялап өстүргөн балдарым кыргыздын мыкты чыгаан инсандарынан болушсун деген ниетим ичимде сакталганы менен, бирок ошолорду бул баланча жерде иштеп атат, тигил жерде иштеп атат деп айта албаймын. Негизинен бардыгы турмуштан орун таап,
менин тилегимдей эле өздөрүнүн эне тилин ыйык сактап, ата бабаларынын салт санаасын ыйык сактап, кыргызыма кызмат кылып келе жатышат. Мени ошол жагы сүйүндүрөт. Анан негизинен мен кызганчакмын, менин балам бул жерде иштеп атат деп айткым келбейт, бул кызым мындай кызматта деп айтпаймын. Негизи элдин керегине жарап атышат. Эжеке, биз сиз жөнүндө ар дайым мактоо сөздөрүн угабыз. Айтор көптөгөн адамдар сизди көп кырдуу таланттын ээси деп таанышат. Айта кетсеңиз, сиздин дагы мугалимчиликтен башка кандай өнөрлөрүңүз бар? Рахмат. Мени мактаган адамдар туура эле макташат. Жамандаган же туура эмес кыял жоруктар эми баардык адамда бар да. Балким башка бир адаттары, мүнөздөрүмдүн бир терс жактары болсо айтса да мойнума алам, оңдоого аракет кылам. Анан мен көп кырдуу талантмын чындыгында. Эми айта кетсем, кызым, көпчүлүк адамдарга айтчу эмес элем. Домбура чертип ырдагым келет. Ушундай дастандарды төккүм келет, укмуш. Анан комуз, ушул арманым, бир комуз чертип албай калдым. Анан окуткан окуучуларыма айтам да, балдарым, кыздарым, муну музыка мектебинде окуп атасыңар. Дастан айтпагандан кийин эмне үчүн уякта окуйсуңар? Көө чертпегенден кийин эмне үчүн окуйсуңар? Кээ черткилечи, ырдагыла. Мен текст жазып берейин, силер ошол менен өзүңөр эл алдына чыгып ырдап машык кыла деп көп айтам. Демек мен ырдагым келет. Бирок ушул нерсем, талантым ачылбай калды. Домбура чертким келет, комуз чертким келет, манас айткым келет. Мен билем, мени манас атам колдойт. Мени Курманжан датка энем колдойт. Айта берсем, силер эми таң калышыңар мүмкүн. Мени манас атам кырк чорглору колдойт. Токтогул атам колдойт. Токтогул ырчысы дагы, Токтогул Токтогул, бул Токтогул Сатылганов дагы. Андан кийин андан башка дагы Токтогул ырчысы колдойт. Кыскасы, ыр жазганды гана ушу алып калдым. Анан ушу быйыл атайын ошо көп жылдан берки чогултуп жүргөн ырларымды, издемени ырларымдын сабынан аттуу китеп кылып чыгардым. Быйыл ушул областтык семинар өткөрөбүз дегендиктен ошо семинарга чыгып калсын деп шашылыш түрдө басмадан чыгардым. Рахмат, эл көпчүлүк жакшы кабыл алышты. Бунун ичинде менин мугалимдик дүйнөмдүн баардыгы камтылып жатат. Анан дагы Карагула Бегимбүнүн дагы жетпеген кандай максаттары калган, ичинде дагы башка адамга төгүлбөгөн кандай сырлары бар, ошонун баардыгы менин ырларымдын сабынан издесе табышат. Чындап эле издемен ырларынын сабынан аттуу китебиңизде көптөгөн керемет чыгармалар бар десек болот. Аны эмесе учурдан пайдаланып, ушул ыр саптарынан биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн ырдай кетсеңиз. Мен ону менен ырдабай эле окуп берип коеюн, Издөзүңдү сүрөттөрдөн табасың, моюнуңа көк жагоону тагасың, жан дүйнөңдө жүзүң дагы таптаза. О ал кезде алта дагы баласың. Тегилгенде бул укмуштуу сүрөткө билем бир жылмайып аласың. Анан жылмаюулар жоголуп, бир күрсүнүп, улутунуп каларсың. Балалык сүйүү бул мектептен башталат демекчи, өзүңүздүн алгачкы балалык кезиңизде болгон чыныгы махабатыңыз, ошолор боюнча бизге сөз кыла кетсеңиз. Жакшы суроо болду. Эми мектептин ичинде жүргөндөн кийин албетте мындай суроого дагы жооп бергенге туура келип калат экен. Кандай десем, мектепте жүргөндө абдан жакшы окуган, чачы узун, ушул көпчүлүккө жылмая бербеген, сырдуу кыз болгон экем. Балалык сүйүүнү кимдер башынан өткөрбөгөн? Бардыгынын эле башынан өтсө керек, менде деле болгон. Көп эле жигиттер ашык болгон дегендей, окуучулук мезгилде көп балдардан кат алгам. Алардын каталарын кызыл запас менен оңдоп туруп кайра колдоруна бергем. Азыр күлгүм келет ошолорду эстесем. Азыр учурашып эле жүрөм ошолор менен. Эми алар да туура түшүнөт да балалык мезгилде. Анан эң таза балалык сүйүү жүрөктө калып кетти. Мен ал адамга жолуккум келет азыр, бирок баягы турмуш тагдыр деген эки ача болуп, эки жакта жүрөбүз. Анан негизи чындап мени
ошончо жигиттердин арасынан балалык наристе сүйүүсүн арнаган ушул гана болгон турбайбы, тазасы, таттуусу деп өзүм ичимен баалап жүрөм. Балким бир кездешүү болсо ошол рахматымды айтам. Азыр гана мектептеги кызыктуу күндөрүңүз боюнча сөз кылып кеттик. Эми студенттик доорго кайтып көрсөк, айта кетсеңиз, студент болуп жүргөнүңүздө дагы кандай кызыктуу окуялар болгон болчу? Ой кызым, студенттик күндөр укмуш. Мен ал күндөрдү эч нерсеге салыштырбайм. Өмүрүмдүн бир өзгөчө урунттуу мезгилдери 5 жылым Ошто калды. Оштогу Наваи паркы, Космос кинотеатры, өзүбүздүн баягы окуп жүргөн аудиториялар эч убакта эсимден кетпейт. Ал эми кызыктуу окуялар укмуш эле көп болгон. Бирөөнү кыскача бирөөнү айтып кетейинби? Бизди ал мезгилде, студент мезгилде, Ош драма театрына сөзсүз спектакльдерге билет берип жөнөтөт эле да, барыш керекпиз сөзсүз түрдө. Анан ошондойго группа боюнча жөнөйбүз деп атсак, мен сыяктуу акын агам бар эле, Алайбек деген. Ал 3-этажда жатаканада турат, 3-кабатта баарыбыз даярбыз, жөнөп атабыз. Эми ал эмне жаштыкта бир паста ойноп барып эле келип калабыз деп. Алайке түшпөйсүзбү, болбойсузбу деп жашпыз, биз кыйкырып атсак, балкондо турат да. Тамекисин чегип коюп, азыр дейт. Анан ой, Алайке баспайсызбы эми десек, азыр башым жууп алайын дегем, тиги суу муздасын деп ошентет. Анан таң калып калдык да, көрсө 12 литрлик челекте, темир челекте суу турат да балкондо. А тиги муздак сууну чабыштырып эле жууп алса болот да. Ошого башы жетпей атат да. Анан биз Алайке муздак суу кошуп туруп жуунуп эле чыга калыңыз деп ошентсек, ошондой эмес беле, түп ата деп тиги тамекисин ыргытып алып анан чуркап кирип кетип, анан күтүп туруп ошентип спектакльге барып келгенбиз. Ошондой күндөр көп эле болду. Негизинен студенттик мезгил бул өмүрүмдүн өрттүү мезгилдери кызым. Рахмат. Айта кетсеңиз, сизге бир өзгөчө суроо бергим келип турат. Эгер убакытты артка кайтарууга мүмкүнчүлүк болгондо, сиз кандай жумуштарды, иштерди аткармаксыз? Ошондой мезгилди бир зымырык куш кылып, астыга эмес артка карай жөнөтсөк, мен кайрадан эле ушул кайдымки эле ушул жашоомду башыман өткөрмөкмүн. Балалык кезимди, окуучулук мезгилимди, студенттик мезгилимди, кайрадан ушул балдар менен аралашкан ушундай бир билимдин кени болгон ушул мектептеги күндөрүмдү кайра эле башынан кечирмекмин. Демек менин мындан башка кымбат өмүрүм жок деп эсептейм. Ошон үчүн баардыгын мындай кылдат ойлоп, анан кийин баардыгынын баркына жете билсем дейм. Бирок өкүнүчүм жок, мен убакытты баалап, сыйлап өмүр өткөрүп келатам. Көп жылдык стажы бар мугалим катары азыркы учурда жаңы гана мугалим болуп турам деген эжелерге келечекте кандай кеп-кеңештерди берет элеңиз? Туура суроо болду кызым. Ушул менден кеңеш сураса деле даяр болуп коеюнчу деп өзүмчө ичимен ойлоном да. Көп жыл иштегенден кийин ойлонбой койбойт экенсиң. Өзүмдүн дагы жаңыдан мектеп босогосун аттап, иштеген мезгилдеримди баардыгын таразалап отуруп, менде мындай бир кеңештер бар да, даяр. Ушул кесипти аягына чейин чыгарам дейсиңби? Анда баш отуң менен берил. Бул биринчиси. Экинчиси, мугалим болуп келдиңби? Мугалимдиктин сырын үйрөнүш үчүн сабактарга көп катыш. Үчүнчүсү, сөзсүз түрдө класс жетекчи бол демекчимин. Себеби балдардын дүйнөсү ушунчалык таза, балдардын дүйнөсүнөн арууланасың. Өмүрүңдө эч ким окутпаган, эч жерден, китептен да окуй албаган сонун сырларды ушул балдардан таап, анан өзүңдү өзүң өстүрөсүң. Мына ушул 3 жөнөкөй эле кеңешти туура кабыл алса, ал келечекте Кыргыздын мыкты мугалими болуп чыгат деп мен ишенем. Эжеке, сизге бир өзгөчө дагы бир суроо бергим келип турат. Бактылуулук сиз үчүн эмне? Башкача айтканда, бактылуулук эмнеде деп ойлойсуз? Бактылуулук дейт, бакыт деген эмне дейт? Ар бир адам буга ар түрлүү жооп берет. Бакыттын формуласы дагы ар бир адам үчүн ар түрлүү деп эсептейм кызым. Мен үчүн бактылуулук бул Кудай берген өмүрдү мыкты, таза жашап өт. Мына ошол бактылуулук. Эч качан өкүнбөйсүң.
Мисалы мен эч качан өкүнбөйм, себеби колумдан келишинче билим бердим, колумдан келишинче чачымдын агарыш анынча көзүмдүн тунарып көз айнек тагынганына чейин ушул өзүмдүн колумдан келген эмгегимди элиме, журтума арнадым. Мен бактылуумун. Ал эми ушул Кыргызстанда жашап, ушул Кыргыздын таза абасы менен, ушул Кыргызстандын керемет табияты менен жашап аткан адам сөзсүз түрдө бактылуу. Башкалар бактылуулукту башка жактан издешет. Башка нерселерден, китепти айтпай эле коеюн, эми укмуш жактарга кыялданып барышат, бактылуулукту издейм, бактылуу болом деп. Жок, бакыт сени ээрчип жүрөт. Бакыт сенин жаныңда, бакыт сенин жүрөгүңдө. Бакыт бул жашоо. Мен ушинтип эсептейм. Эжеке, сиздин ушундай болгон, алтындай болгон убактыңызды бөлүп бизге келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Чындыгында эл тараза эл сунчу деп бекенин айтпайт экен. Көптөгөн адамдардан сизди уктук, аябай көп кырдуу, таланттуу деп. Чындыгында таланттуу экенсиз. Себеби сиз менен болгон маегим мага ушунчалык жакты. Башка интервьюларга караганда ушунчалык жан дүйнөм менен жактырдым сизге. Сизге чоң рахмат. Ар дайым ушинтип көптөгөн окуучуларга билим берип, көптөгөн баягы жаңы гана уядан учкан куштарды көптөгөн максаттарына жетирип, көптөгөн нерселерди кылып жүрө бериңиз. Сиздин маегиңизге чоң рахмат. Аны эмесе биздин Тараза ТВ көрүүчүлөрүбүзгө эркин микрофон. Урматтуу Кыргыздын татынакай, чырактай уул кыздары, силердин ушундай акыл деңгээлиңерди көрүп, мага берген суроолоруңардын мазмундуу экенин карап отуруп, мен абдан кубанам. Үмүтүм бар. Демек, мен жөн жүрбөптүрмүн. Мен кыргыз тилчи катары элиме жакшы эле эмгек сиңириптирмин. Себеби мага окшогон кыргыз тилчилер ушундай келечектин татыктуу муундарын тарбиялап өстүрүп коюшкан экен. Анан ушундай жагымдуу, жакшынакай маанай менен эл алдына көпчүлүккө эми көрүнбөгөн адамдарды алып чыгып, көңүл кушун көтөрүп, жакшы маек курдурган бул силердин талантыңар, силердин эмгегиңер. Ишиңерге ийгилик, өркөнүңөр өсө берсин, ден соолукта болгула. Рахмат чоң, айтканыңыз келсин.